Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm. Waftah lana abwaaba ilmik wa anshur alayna khazaina rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly bir tağanlar, bugün 10-cu dars Muhammad Said Ramazan Buti rahimahullahu ta'andıq Al-Hubbu fil Qur'an emgegинен өтүп жатабыз. Бүгүнкү тема даават кылууда, Аллахка чакырууда Аллага болгон сүйүүнүн ролу канчалык. Буга чейинки сабактарда маалым болгондой, Алланы тааныш керек, акыйкатты билиш керек акыл менен, идрек менен, зейин менен. Ошону менен катар жүрөктө Аллага болгон сүйүү болуш керек, сезим болуш керек, коркунуч болуш керек. Эгерде иман, ислам мээделе болуп, бирок жүрөккө барбай калса, анын терс натыйжасы кандай болот? Эгерде жүрөктө Кудай болгон сүйүү болуп, бирок акылында илим, билим, шарият, фыкh жок болсо, анын да зыяны кандай болот? Ал тууралуу айтылбады. Эми исламга чакырууда, даават кылууда, динге менет кылууда Аллага болгон сүйүүнүн орду канчалык деген теманын алкагында болуп жатат да. Бул жерде дагы Мухаммад Саид Рамазан Бути динге чакырган адам сөзсүз түрдө анын жүрөгүндө Аллага болгон сүйүү болуш керек деген теманы козгосо, мындай деп да айткан адамдар көп экен да. Исламды адамдарга түшүндүрүүдө, кафырларга, динсиздерге же исламда Аллага кыямат күнгө тирүүлүгө шеги бар адамдарга акыйкатты жеткирүүдө Аллага болгон сүйүүнүн канчалык зарылчылыгы бар. Ал жерде сен алардын ээлеринде пайда болгон шекти кетире тургандай, алардын ошол күмөндөрүн жое тургандай бир аргументке, интеллектуалдык, логический бир далилдерди алып келсең эле ушул сага жетиштүү болбойбу деген суроону бериши мүмкүн дейт да. Ошол анын батылын жок кыла тургандай, акыйкатты көргөзө тургандай, ошол дебаттарда, диспуттарда ошол атеисттердин, мусулмандардын жүрөктөрүнө шек салам деген душмандардын далилдерин талкалап, исламдын акыйкат экенин көргөзө тургандай бир аргументтерди, далилдерди алып келсеңер ошол жетиштүү го. Бул жерде мындай эми Аллага болгон сүйүү болсун дегенге зарылчылык кандай? Ооба, өзү мусулман адам тарбияланууда, Алла Таалага жакындоодо, мусулмандын өзүндө бул дүйнө таанымы, фыкh, ибадат, илим, билим алуусу менен кошо сүйүүсү болсун деп атабыз. Бирок көчөдөгү бир динсиз адамга же динде шеги бар бир адамга динди жеткизүүдө аргумент болсо, далил болсо, акылий далил болгон болсо, интеллектуалдык далилдер болгон болсо ана жетиштүү болот го. Бул жерде даават кылууда сүйүүнүн канчалык зарылчылыгы бар деп айткан адамдар көп эле дейт да. Мунун жообу Аллага болгон жана анын элчисине болгон махабат мусулмандын жан дүйнөсүнөн эч бир абалында ажырабаш керек. Ар дайым жашоосунун ар түрдүү абалында Аллага болгон, анын элчисине болгон сүйүүсү шариаттын талабы бойдон калганы калган дейт. Өзгөчө ал өзү менен болгон мамилесинде болсун, башка адамдар менен болгон мамилесинде болсун, адамдарды исламга чакырууда болсун, динсиздердин шек күмөндөрүн кетирүүдө болсун, даайнин, дааватчынын, Аллага чакыруучунун жүрөгүндө Аллага, анын элчисине болгон сүйүү болуш керек деп туруп, эмне себептен экендигин айтат. Ооба, исламдын акыйкаттарын билиш, акыйданы билиш, фыкхты билиш, шариятты билиш, бул ушундай бир курал. Исламга чакырууда, аны түшүндүрүүдө анын сырткы куралы мунсуз болбойт. Ошол эле мезгилде ички да курал бар дейт. Ал ошол Аллага жана анын элчисине болгон сүйүү дейт. Бул Аллага чакырууда кандай эле илим, билим, фыкхты, акыйданы билиш сырткы курал болгон болсо, бул сүйүү ички курал болуп эсептелет. Сырткы курал менен ички курал экөө чогуу кетиш керек дейт да. Жалгыз болуп калса кандай зыян болот? Кафырлар менен же динсиздер менен дебат кылып, аларга исламды түшүндүрүүдө же жүрөгүндө шеги бар болуп калган адамдар менен деле кобурашып, алардын жүрөктөрүндөгү шекти кетирүүдө оболу ошол динге чакыруучу адам өзү сүйүү деген чек аранын ичине кирген болуш керек дейт. Сүйүү деген бранжилет менен корголгон болушу керек дейт. Эки тараптан дейт да. Эки тараптан корголгон болуш керек. Анткени эгерде
сүйүү деген чектин ичине кирбеген болсо, сүйүү деген браслетти кийип туруп анан исламга чакырбаган болсо, буга эки тараптан коркунуч келет. Ошондуктан эки тараптан мунун ушундай бир чеги болуш керек. Биринчи тарабы анын ошол исламга чакырып жаткандагы эң бир көркөм сөздөрү өтө дакыйк болгон, дыккат маанилери бул жанагы адашып жүргөн адамдын же фасык адамдын же кафыр адамдын жүрөгүнө хидаяттын чогун сала турган, бул сенин тилиң учунда гана кызыл тилдүү сөздөр эмес дейт. Ошол адашкан адамдын жүрөгүнө хидаяттын чогун сала турган сенин жүрөгүңдө кайнап жаткан сүйүү дейт. Сенин сезимдериңдин мондай жалындап атканы, жүрөгүңдө кайнап жаткан сүйүү адамдардын жүрөктөрүнө хидаятты сала турган нерсе ушул дейт да. Тилиңдин учундагы эле кызыл тилдүүлүк бул жетишсиздик кылат дейт. Болбосо канчалаган батыштын адамдарында, мисалы орустарда деле жанагы батышта атайын сабак бар да, батыш илимдерин изилдөө деп коет да, мусташриктер деп коет. Батыш илимдерин изилдегендер бар. Кадимгиде ошол араб маданиятын, түрк маданиятын, булардын ката салтын, үрп адатын, илим билимин изилдейт. Мисалы Жириновский ошолордон болгон. Түркчө сүйлөгөндү билген, түрк элдеринин, мусулмандарынын немелерин сүйлөгөндө мусулмандардан кыйын сүйлөп, мусулмандардан кыйын диагноз кое атпайбы? Но ошондой мусташриктер аябай көп дейт. Батыштагылар, Америкадагылар ошентип ислам илимдерин изилдейт, үрп адаттарын, ката салттарын ичине кирип алып изилдейт. Бирок бул акылдары менен ал исламдын акыйкатын изилдеп билип койгондугу аларды бир карышта хидаятка жакындата алган жок дейт да. Мындай адамдар толтура. Тескерисинче ошону изилдеп туруп, кайра мусулмандардын каягына мени уставып, каянан буларга зыян жеткизсем дегендер да аябай көп. Бул масондордун өздөрүндө, жөөттөрдүн өздөрүндө дагы мындай атайын ислам окуу-жайларын окутуп, анан миссионер кылып жөнөтүп, ушинтип ислам аламын талкалаган дагы атайын программа бар. Ошондуктан эгерде бул айтылып аткан акыйкат сөздөр тилдин учунда гана болгон болсо, угуучунун кулагына кирип, анын кулагынын жаңырыгында гана калып кетет дагы, ал мээнин көңдөйүндө гана калып кетет дагы, жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө анын маанилери жетпейт дейт. Ошондуктан бул жерде сезим менен сезим сүйлөшөт дейт. Жүрөк менен жүрөк сүйлөшөт. Жүрөктөн айткан сөз жүрөктөн кетпейт го деп айтылат го. Жүрөк менен жүрөк сүйлөшөт, сезим менен сезим сүйлөшөт. Сен тилиң учунда болуп, бирок сезимдериң, жүрөгүңдө ал нерсе жок болгон болсо, ал адамдын жүрөгүнө ал нерсе жетпейт деп атат да. Ошондуктан бул жерде өтө кайгыга баткан адамды түшүнө алат жана аны ойгото алат дейт. Мисалы, баласын жоготуп боздоп аткан адам ошол баласын жоготуп боздоп аткан адамды түшүнө алат жана ага түшүндүрө алат дейт да. Ошондуктан мындай бир эл оозунда сөз бар дейт. Лейсатин наихату кассакла дейт. Акча менен жалданып келип кошак айткан аял баласын жоготкон энедей болбойт эч качан дейт. Анткени себеби акча төлөйсүң, ал кошокчу келип ай элең, күн элең, кыйын элең деп душман көзүнө, эл көзүнө мактап берет сени. Актерлук чеберчилик менен ыйлап берет. Бирок баласын жоготуп аткан эненин ыйы менен тигинин ыйын салыштырып болот дейт. Анын ыйы тети жүрөгүнүн түпкүлүгүнөн, сезимдеринин түпкүлүгүнөн чыгып аткан болсо, мынын ыйы болгону гана ошол тил учунан гана чыгып аткан болот. Экөөнү эч салыштырып болбойт дейт да. Анын сыңарындай кызыл тилдүү ушундай бир хатиптер бар, баян кылуучулар бар, дин жеткирүүчүлөр бар. Ушундай сөздөрдүн берметтерин терип сүйлөйт. Башчылардын, чоңдордун, көрүнүктүү адамдардын чогулуштарында, конференцияларда, чогулуш залдарында ушундай бир сөздүн берметтерин терип сүйлөйт. Бирок баягы сөз кулактарда гана калып кетет, жүрөктөргө жетпейт дейт да. Ошол эле мезгилде кээ бир адамдар бар дейт. Аллага болгон сүйүүнүн жалыны алардын уйкуларын алып койгон дейт. Аларды алсыратып койгон дейт. Баягы Аллага болгон сүйүүсүнөн улам уйкудан калган. Тахажжуд намаз окуйм деп Аллага болгон сүйүүсүнөн улам ден соолуктан калган. Ушунчалык баягы Аллага болгон сүйүүнүн күчтүүлүгүнөн улам азган, озгон жанакындай кыйналып калган адамдар бар дейт. Бирок алар сүйлөп кое турган болсо, жөнөкөй бир сөздөрү угуучунун жүрөктөрүнүн түпкүрүнө барып сайылат дейт сөздөрүчү.
Анан булардын ошол жүрөгүндө жалындаган от баягы угуучунун жүрөктөрүнө барып такалат дейт да. Мисалы тарыхта деле бар го, мисалы жанакы ютубтан деле угуп жүрөбүз. Бир монгол башчысынын ыйманга кантип келгендиги айтылат да. Жолдон бир адамды бир дервиш тентиген бирөө экен деп ойлойт, бирок ал адам олий адам болгон болот, Кудайды сүйгөн, Кудайды ушундай бир чындап сүйгөн адам болот. Анан баягы шылдыңдап шакаба чегип ушунчалык даражага жеткен. Эй баланча бери келчи, сен жакшысың жабы, мен итим жакшыбы дейт да. Десе, эгерде Аллах мени кечирсе, эгер Аллах мени кечирбесе, анда сенин итиң жакшы. Эгер Аллах кечирбесе мен итиң жакшы, эгер Аллах мени кечирсе анда мен жакшымын дейт да. Дегенде бул сөздү укканда баягы монголдун жүрөгүнө хидаят келген да. Жүрөгү ушундай бир ошол жердеги 20 000 монгол ыйманга, исламга келген дейт да. Карасаң, ал сөздү мындай стилистика менен кооздоп туруп бир барак кылып башка бирөө айтканда балким бир тыйын да пайда бербейт болчу. Бирок баягы жерде пайда берген нерсе баягынын жүрөгүндөгү жалындаган сүйүү, Аллага болгон махабат ушундай экен, барып туруп тигинин жүрөгүн тешип кетти да. Ушундай экен. Мисалы Суфьян ибн Уяйна бул улуу аалымдардан. Аллаху алам балким табииндерден же таба табииндерденби? Бул адам айтат, эми чоң аалымдардан да Суфьян ибн Уяйна калп айтпасам, бул даже муштахидтерден болуш керек эле. Айтат, аалымдардан бири жамаат Харун Рашиддин чакыруусу менен анын кан сарайына барышты дейт. Анан баягы аалымдардын жамааты Харун Рашиддин кан сарайына кирип бүткөндөн кийин, баардыгы жайын таап ордуна отургандан кийин, аягында артыбыздан Фудейл ибн Ияс келип калды дейт. Эскирген кийими менен башын ороп алыптыр дейт, мындай капшон сыяктуу кылыпчы. Анан ал дагы бир жай таап отургандан кийин мага карап, эй Суфьян, момундардын амири мыяктан кимиси дептир да. Тааныбайт экен да. Муякта момундардын амири кимиси дегенде, Суфьян ибн Уяйна бул деп акырын башы менен ишара кылып көргөзгөн экен. Дегенде Фудейл ибн Ияс Харун ибн Рашидке карап туруп, я Хасан ал-Вajh, эй сулуу жүздүү, анта аллази амру хазил умма вал ибад биядика ва фи унуқик. Бул үммөттүн жоопкерчилиги анын колунда болгон. Бул үммөттүн жоопкерчилиги анын мойнунда болгон зат сенсиңби дептир да. Лакот тaqallat амран азиман, сен өтө чоң ишти, чоң жоопкерчиликти мойнуңа жүктөп алыптырсың деп эле айтып койгон экен. Дегенде баягы жана Харун Рашид жанакынын сөзүнөн ыйлап кирген экен. Ушунчалык жүрөгүнө тийген экен. Баягы жерден ыйлап, анан ошол жерге келген аалымдардын баардыгына 10 000 дирхам бериптир. Субханалла, бүгүнкү күндө 10 000 дирхам билбейм канчасы. 10 000 дирхам чоң акча болсо керек. Ар бирине 10 000 дирхамдан бергенде Фудейл ибн Ияс баардыгы алыптыр дагы, Фудейл ибн Ияс албайм деп баш тартып коюптур. Ошондо Харун Рашид, маз хадака я Аба Али, эй Алинин атасы, мынчалык неге захитсиң дептир. Мынчалык сен захитсиң. Неге мынчалык аскеттикти карманасың? Дегенде, сен менден өткөн захитсиң, эй Харун Рашид дептир. Кандайча дегенде, Лянья захатту фи дуния алфания, мен өтө турган, эртең жок боло турган утурумдук бир дүйнөгө кызыкпай койдум дейт. Захиттик кылдым дейт. А сен болсо фил ахиратул бакия, түбөлүктүү кала турган акыретке кызыкпай койдуң. Сен менден өткөн захитсиң деген экен да. Караңыз дейт, бул жерде ошо Харун Рашиддин мынчалык жүрөгүн ыйлаткан нерсе Фудейл ибн Иястын жүрөгүндөгү болгон сүйүүнүн чогу дейт. Анын тетиги кайгы сапары дейт. Мына ошондой сөз анын кулагында калып калды, тети жүрөгүнө чейин барып жетти дагы, анын сезимдери тигинин сезимдерине жетти да. Бул Фудейл ибн Ияс Мухаммад Саид Рамазан Бутидің аябай жакшы көргөн, сүйгөн адамдарынан бул Абу Ханифа рахимахуллонун замандаштарынан, анткени Харун Рашид болуп атпайбы? Амият империясында да, анткени Амият империясындагы адилеттүү падышалардан да. Анан ошол Фудейл ибн Иястын өзгөчө өткөн чагы бузукулук менен, каракчылык менен өткөн, зына менен өткөн, ошондой бир адам болгон экен да. Анан бул адам хидаятка келип калуусу бир күнгө ашык болуп калган экен. Анан күңдүн кожоюну бар да. Анан ашык болуп калып, баягы күң менен жакындашыш үчүн уурданып дубалдан ашы өтөйүн деп баратканда бирөө тахажжудка туруп алып,
Кур'ан окуп аткан экен дагы бул аятты угуп калат. Алам я'ни лиллазина аман ан тахша кулубухум лима назала мин зикриллахи. Алам я'ни лиллазина аману. Имандууларга убакыт келбедиби? Ан тахша кулубухум, жүрөктөрү коркконго, лима назала мин зикрилlah, Аллахтын түшүргөн Куранынан улам. Мында Куранды окуп, түшүнүп, момундардын жүрөктөрү коркуп, ыйлаганга убакыт келбедиби деген аятты укканда баягы жерде Фудайл ибн Ияс 180 градуска кайдан жайдан өзгөрүп кетип эле баягы жерден дубалдан кулап түшөт дагы. Мындай баягы аяттын катуулугунан, катуу тийгендиктен. Анан ана я робби ана, келди эгем, келди дейт да. Ошол жерден ыйлап, тооба кылып, анан немеге барат, эле жанакы кербен сарайга барат. Кербен сарайга барса, кербен сарайдагылар бири-бири менен сүйлөшүп атат дейт. Бул жолдун өзү жакшы жол, кыска жол, жакшы жол. Бирок бул жерде жанакы жалаңкыч каракчы Фузайл ибн Ияс бар да. Ал жөн койбойт биз өзүнүн тиги бандасы менен. Эмне кылабыз? Тиги узун жол менен түшө эле, майда жок. Узун болсо дагы. Фузайл ибн Ияс ошол жерде да. Баягыларды угуп кечирип койгула, мен акмак болдум, ит болдум, куш болдум, мен тооба кылдым, мен кайттым, болду, силер бул жолдон неметсеңер болот деп, баягы ушинтип тообага келип калган да. Мухаммад Саид Рамазан Бута айтат, өзү хидаяттын эки жолу бар дейт да. Бирөө адам баягы Куранда бар го, хадис кудсиде бар го, эгер пенде мага бир карыш жакындаса, бир кулаш жакында, бир чыканак, ал мага бир чыканак жакындаса, мен бир кулаш жакындайм, ал мага басса мен ага чуркайм дегендейчи. Демек, бул жерден билинип турат, пенде биринчи аракет кылсын. Жоксо Курани Каримде фазкуруни азкуркум, мен эстегиле, анан мен силерди эстеймин да. Өзү хидаяттын көпчүлүгү ушундай болот дейт, пенде аракет кылат дейт. Көп жыл аракет кылып анан Аллага жетет дейт да. Анан хидаяттын экинчи түрү бар дейт. Бул пенде Аллахты көздөй эмес, Аллах пендени көздөй хидаят кылат дейт. Бирок буга таянганга болбойт дейт. Мага дагы ошол Харун Фузайл ибн Иястай Кудайым мага мындай бир түш берип койсун. Мен түш көрөйүн дагы, түшүмөн ойгонуп кетип эле өлө такы болуп калайын. Мага Кудайым аян берсин. Мага жүрөгүмө Кудайым илхам салсын деп мынткен болбойт дейт. Мындай тандалмадар адамдар гана берилет дейт. Бул 100дөн 1, 1000ден 1 болушу мүмкүн дейт да. Бирок бул түрү менен келген хидаяттар жанакы биринчи түрү менен келген хидаяттар адамдарга караганда булар өтө бийик болот. Анткени биринчиси пенденин хидаяты болуп атат, экинчиси Алланын хидаяты болуп атпайбы? Кайсыл касиеттен улам мындай белек адамдарга берилет десе билбейбиз дейт. Бирок бир нерсени таамай билем дейт, жүрөгүндө текебелик бар адамга мындай нерсе берилбейт дейт. Малик ибн Динар деле мисалы милиция болгон, куруп айтканда алкаш болгон. Ал деле бир түш менен кандай даражага кетти. Абдулла ибн Мубарак музыкант болгон. Ал да бакка чыгып алып чоор чертип атканда тоже ушул аятты угуп калганда анан ошол жерден хидаятка келген мисалычы. Анан Фудайл ибн Ияс уже канча жыл өттү, уже эң көрүнүктүү аалымдардын катарына кирди, көрүнүктүү олуялардын катарына кирди, өз заманынын эң таажыларынан болду. Анан айтышат, ошол ажылык мезгилинде Арафатта пешимден шамга чейин дуа кылат да. Ушунчалык деңгээлде дуа кылыш керек, ошондуктан бир жылда бир жолу гана ошол асыр менен шамды кошуп, пешим менен асырды кошуп окуп салган пайгамбарыбыз. Ушуп адамдар эмнеге дуага ошонсун деп. Пайгамбарыбыз туруп дуа кылган дейт. Анан аябай чарчап баратканда колун түшүргөн дейт. Болбосо дайым колун көтөрүп алып, туруп алып дуа кылган. Ушунчалык дуа, ал күндөн эң жакшы дуа ошол Арафат күнү кылынган дуа деп атпайбы? Фудайл ибн Ияс вообще дуа кылбойттур да. Ыйлап эле отура бериптир да. Бир таштын үстүндө Арафат дөңсөсүндөчү. Ыйлап эле отура бериптир. Пешимден шамга чейин. Көзүнүн башын шылкыйтып алып элечи. Анткени себеби өткөн чакта күнөөлөрүн эстеп, мындай Кудай Таалага дуа кылганга дагы мындай бир абал баскан дейт. Уялгандыктан сураганга дагы батын албай калган дейт да. Анан адамдар шам болуп күн баткандан болду, шам болду, күн батты, түштүк эле түштүк, кеттик дегенден анан өзүнө келип анан асманды карап туруп, я Сауата, шерменде болосуң, эгер Кудайым сени кечирбесе. Кудайым сени кечирсе экен деп ыйлап туруп түшүп кеткен экен да. Мына ушундай бир адам болгон да. Бул демек ошол динди жеткизүүдөгү Аллага болгон сүйүүнүн кандай зарылчылыгы бар дегенге биринчи тарабын айтып атат да. Мына ошол сүйүү деген чепке кириш керек, сүйүү деген коргон менен коргонуш керек. Эки тараптан биринчиси ушул, сен адамдарга тилиңдин учунан айтып койгон сөзүң жетпейт.
эгерде сен жүрөгүңдө Кудайга болгон сүйүү монтип жуурулушкан болбосо дейт да. Мухаммад Саид Рамазан Бут айтат, Саид Нурси рахмахулло муфаккир ислами деп коет деп, араб дүйнөсү аны ислам муфаккир, ислам ойчул деп коюшат. Анткени себеби анын баягы ойчулдугу чындап эле билинет, алып келген мисалдары терең кирип кетет го. Негизи Рисала Нурда устазды ислам ойчул деп айтпайт. Аны муфассир, Куран тафсирлөөчү, аалым, же болбосо мужаддид, реформатор деп айтылат. Бирок эми кандай дейсиң, эмне кыласың эми баягы мындай араб аламы ушинтип атайт экен да, муфаккир ислами депчи. Анан Мухаммад Саид Рамазан айтат, ошол ислам ойчулдарынын китептерин окусаң дейт, таам жок дейт. Минсең тузу жок, тамактай дейт да. Бирок Саид Нурсинин китептерин окусаң, кулактан кетип жүрөктүн түпкүрүнө кирет дейт. Эмнеге дейт? Анткени анын сөзү узун түндөгү тахажжуттар менен, ый менен, зикир менен, Аллага болгон баарлашы менен, ибадаттары менен момундай жуурулушуп туруп, анан чыккандыктан момундай бир бомбадай таасир берген дейт да. Демек ушул нерсе экен. Муну жашообузда эле көрүп жүрөбүзбү? Мисалы, балким ошондой эмес, ошондой нерсени мен деле сагынып жүрөм да. Мындай бир кээ бир адамдар бар го, мисалы мээнет кылган адамдар, жөнөкөй эле сөзү ал аалым деле эмес. Раматылык Абдулла Шейк окшогон дагы башкалар деле бар. Башка аалымдарга окшоп окуган деле эмес, бирок сүйлөсө сөздөрү таасирлүү. Баягы эле биз угуп жүргөн эле сөздөрү сүйлөйт, ал башка ааламдан таап келмей сүйлөмөк беле. Баягы эле угуп жүргөн сөздөрү сүйлөйт, бирок негетип таасирлүү да. Себеби ошол сыры ошондо экен да, жүрөгүндө Аллага болгон махабат бар экен. Экинчиси, мындай адамдарды көргөндө душмандар өздөрү тузагын илегенге аракет кылып баштайт экен. Баягы адамды же болбосо өздөрүнүн пикирлерин берип, аны бузганга аракет кылып баштайт экен. Мисалы, Ахмад ибн Кадиян, жанакы Кадиянилердин башчысы. Бул алгаш чыкканда аалым болуп эле чыккан экен, жакшынакай болуп элечи. Бирок душмандар байкап, муну тузак илип, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды пайдалансак болот экен деп, анан пикирлерин бузуп, ушинтип мисалы өздөрүнө марионетка кылып алды да. Ошентип душмандар мындай ислам ааламындагы чоң бир фигуранын кызмат кылып атканын көрсө, аны сөзсүз түрдө өздөрүнө марионетка кылганга аракет кылат, же аны өздөрүнүн пикирлери менен бузганга аракет кылат дейт. Эгерде пикири менен буза албай койсо, тигинин илиминин күчтүүлүгүнөн, аны менен дебат кылганга дагы дая албай койсо, анда мунун нафси жагынан киришет дейт. Адамда нафси бар, байлыкка болгон, бийликке болгон, мансапка болгон, жыргапчылыкка болгон сүйүү, аалым болобу, балекет болобу бар да нафси. Мына ошол жагынан келет дейт да, ошол жагынан муну тузакка илет дейт. Ошентип тарыхта канчалаган аалымдар душмандардын тузагына илинип, алардын ырын ырдап бийин бийлеп кеткендер өткөн заманда болуп келген, бул заманда дагы болуп атат дегендейчи. Анан ошондо булар нафси жагынан келет дагы, анан ошол жактан тузакка илет дейт. Ошондо бул адамдын Аллага болгон, пайгамбар болгон сүйүүсү жүрөгүндө күч болбосо, баягы билген илими, маалыматын мээсинде гана калган болсо, анда алардын заказдарын аткарып, туура эмес фатваларды чыгарып берет, туура эмес пикирлерди элдерге жайылтып берет. Өткөн сабакта да кеп болгон, баягы процент бир алып чыгып 4%ке чейин берсеңер кредит болуп эсептелбейт деп тигилердин заказын аткарып фатва чыгарып бергенди, көп аял алган бул арам болуп дейт деп фатва чыгарып бергенди, Иса пайгамбар өлүп калган, ал жерге көмүлгөн, асма силерге кабыр беле дегени мисалы. Ошондой эле мына Куран-ы Каримде ошол бүтүндөй ушул типтеги адамдардын атынан Кудай Таала бир адамды бизге үлгү кылып көргөздү. Бул еврейлерден чыккан, Бану Исраилден чыккан чоң алым болгон экен. Балаам ибн Бауро деген алым болгон экен да. Бул алымды алым кылып жетилткен ким? Муса пайгамбардын үммөтүнөн болгон экен да. Анан Муса пайгамбар бул адамды Мадиян деген жерге даватка жөнөткөн экен. Баягы өзү Мадиян деген жерден келбеди беле? Ошо Мадиян деген неме жерге даватка жөнөткөн экен. Аллаху алам, эгер жаңылбасам. Анан бу дават кылып барайын десе, баягы жердин падышасы буну тузак илиптир да. Буга жер бөлүп берип, байлык берип, ушундай роскошко, комфортко, байлыкка муну бөлөп салыптыр. Баягы жерден 180 градуска бурулган экен. Бул тууралуу Куранда мындай дейт: Астагфирулла. Ватлу алейхим наба аллази атайнаху аятина фансалаха минха фатбаху шайтан факана минал гавин. Эй Мухаммад алейхиссалату вассалам, сен аларга
Биз аларга өз аяттарыбыздан илим берген Бани Исраилден чыккан адам тууралуу кабарлагын. Ал биз берген илимден жүз бурду дагы, шайтан аны байкап, анын артынан түштү. Натыйжада ал адашкандардан, кафырлардан болду. Эгер биз кааласак, ал берген илимибиз менен биз анын даражасын көтөрүп коймокпуз. Бирок ал жерге жабышып алды, жерге отуруп алды. Яни жерге дегени материалдык байлыкка кызыгып туруп алды, акырет ааламынан дагы, динден, илимден, акыйкаттан дагы. Нафси каалоосун, кумарын ээрчип кетти. Мунун мисалы ит сыяктуу. Эгерде аны кубаласаң дагы тилин салаңдатып тура берет, үмүт кылып, таштап койсоң, кубалабай тек койсоң деле тилин салаңдатып үмүт кылып тура берет. Биз аяттарыбызды жалаңга чыгарган коомдун мисалы мына ушундай. Алар пикир жүгүртүүлөр үчүн бул окуяны үммөттүң айтып бер деп атат. Ошол бул жерде Мухаммад Саид Рамазан буда айтат, тафсирде айтып атат. Эгер биз кааласак, анын даражасын бул берген илимибиз аркылуу көтөрмөкпүз деп атпайбы? Бирок ал жерге жабышып туруп алды, кумар каалоосун ээрчип туруп алды. Яни эгерде ал ошол алган илими менен кошо Аллага болгон сүйүүсүн, пайгамбар болгон сүйүүсүн биринчи орунга коюп, дүйнөгө болгон сүйүүсүн экинчи орунга койгондо биз анын даражасын көтөрмөкпүз. Бирок бул дүйнөгө болгон, кумар каалоосуна болгон сүйүүсүн, динине болгон, Алла болгон сүйүүсүнөн дагы биринчи орунга коюп алды. Ошондуктан биз анын даражасын түшүрдүк. Шайтан артынан кубалады, артынан түштү, кафырлардан болду дейт. Анткени Куранда айтып атпайбы? Силердин Аллага болгон сүйүүңөр дүйнөгө болгон, башка дүйнөнүн жыргалчылыктарына болгон сүйүүңөрдөн Аллага болгон сүйүүңөр күчтүүрөөк болсун. Дүйнөнү сүйбөгүлө деп айтпайм. Ал силердин табиятыңарда бар, мен аны өзүм койгом. Андыктан айып Кудайдын шариятынан дагы, анын өкүмдөрүнөн дагы дүйнөгө болгон сүйүүңөрдүн күчтүү болуп кеткендегинде болуп атат да. Бул жерде ошондой болуп калды деп атат да. Анан Курани Каримде бизге үлгү болуп калды. Ушундай баягы падыша берген байлыгына ушундай азгырылып кеткен экен да. Бул бүгүнкү күндө деле болуп атат, болуп келген да. Ошондой эле Малик ибн Динар айтат. Бул Малик ибн Динар деле ошол чоң аалымдардан жанакы адам да. Аракеч адам болгон, кийин баягы кызы түшүнө кирип, анан түш аркылуу хидаятка келгенчи. Бул ошол Мадиян элине жөнөтүлгөн экен. Падыша баягы аны мас кыла тургандай байлык менен көмүп салган экен. Баягы комфортко кирип кетип, милдетин унутуп калган экен да. Ошентип динсиз болуп кеткен экен. Бул эмне себептен улам болду? Аллага болгон сүйүүдөн, пайгамбар болгон сүйүүдөн дүйнөгө болгон, кумарына болгон сүйүүсү дагы күчтүү болуп кетти. Болбосо бул ким болуп атат? Даватчы болуп атат. Муса пайгамбар тараптан Мадиян элине жөнөтүлүп атат да. Бирок жанакы бранжилет, жанакы чеп коргонго кирбегендиктен натыйжа эмне болду? Мына ушундай болуп калды дейт да. Дагы бир окуя. Бул окуя ошол мындай болгон экен. Абдул-Кодир Жейлани рахимахуллах, каддасаллаху сирраху. Мына бул адам ошол Абдул-Кодир Жейлани болуп таанылыштан алдын алим Роббани, божественный бир алым болгон экен. Улуу Шейх Юсуф Хамазани деген. Ким экен? Шейх Юсуф Хамазани деген божественный бир алым болгон экен. Ошол алымга Абдул-Кодир Жейлани ананда эки досу болуп, жалпысынан үчөө зыярат кылган барышкан экен. Андан жолдон кетип баратып сүйлөшөт экен да. Кимибиз кандай ниетте бартабыз? Дегенде анан бул жерде Ибн Сако, бул чоң алым болгон экен. Муфассир десең муфассир, акыйда, фикх айтор алым да, бардык тармакты чачат. Ибн Сако айтат экен: мен Юсуф Хамазаниге зыярат кылыштан максат, мен анын шарият илимдерин сынайм. Адам анан аны алым деп алданып, ага ыкласман болуп, ага любитель болуп алган аудиториясына мен далилдейм, что бул алым эмес экендигин. Мен анын алым эместигин каталарын таап чыгып, анын аудиториясына анын жахил экендигин далилдейм деп айткан экен да. Ибн Асрун деген дагы алым болгон экен. Бул адам айтыптыр, Ибн Асрун: менин ниетим, мага
Кудайдан байлык сураңыз. Муну мен Олияда уккам, дуасы кабыл болот. Мага Кудайдан байлык сураңыз, мен бай болоюн деп байлык сурайм деген экен. Абдулкадир Жейлани болсо, мен анын өтө солих адам экендигин, руханий даражасы тууралуу уктум. Мен аны береке үчүн зыярат кылып бартам. Мен үчүн руханий жактан дуа кылсын деп, бир береке тилеп зыярат кылып бартам деген экен. Үчөө кирип барарым эле Юсуф Хамазани Ибн Саконун жүзүнө карап туруп, сенин жүзүңдөн талашып тартышууну жана кафырлыкты көрүп турам деген экен да. Балким сен мага бул маселе боюнча сурайын деп келсең керек деп, анын ниетинде мына суроолорду берем деп келген суроолорун айтып койгон экен да. Бул ладуни илим. Алла Таала кээ бир олия пенделерине өз тараптан ушундай бир гайыптын кээ бир бөлчөлөрүн ачып коет. Ибн Асрунга карап туруп, сага Кудайым байлык берет, мына жерге чейин жетет сен байлыгың деп койгон экен да. Абдулкадир Жейланиге карап туруп, сенин кадамың бардык олиялардын ийинин үстүндө болот деген экен да. Натыйжасы эмне болгон? Натыйжасы Ибн Асрун чындап эле Кудай Таалага ушундай бир байлык берген экен, өз заманынын эң байларынан болгон экен. Бүгүнкү күндө ал Ибн Асрундун кабыры Дамаск шаарында, ошол анын атынан коюлган Асруния деген район бар экен, ошол жерге коюлган дейт. Абдулкадир Жейланидин тагдыры эмне болду? Ал белгилүү. Ибн Сакондун тагдыры эмне болду? Айтпадыбы, сен чекеңден талашууну жана кафырлыкты көрүп турам депчи. Ибн Сакону ошол доордун халифасы ким болду экен? Халифа азыр. Доорун жазбаптыр. Айтор ошол доордогу халифа муну европалык падышалардын сурануусу менен Европага динге дават кылган жөнөткөн экен да. Анан Европага дават кылганы барганда, ошол жердеги падыша бул христианствону карманган падыша болгон экен да. Келсин, мени христиан алымдары менен сен мусулман алымдардын бирөөнү жөнөт, дебат кылышсын элдер, көрсүн кимиси кыйын деп чакырткан экен атайын заказ берип. Жана багыш халифа хидаятты үмүт кылып, ушул алым себептүү Алла хидаят берип калса ажайып эмес деп Ибн Сакога ишенип Ибн Сакону жөнөтсө, падыша кандай кылыптыр дебейсиздерби? Ай десе ай, күн десе күндө болгон өтө сулуу кызы болгон экен. Баягы кызын өтө чырайлуу кылып кийинтип кооздоп туруп, Ибн Сакко келгенде ошонун алдында кызмат кылдыртып койгон экен. Чай сундуруп, тамак сундуртупчу, ары басат, бери басат. Ибн Сакко баягын көрүп ашык болуп калган экен. Мына кызыңды мага бербейсиң деп суранган экен. Берем бир шарт менен, эгер насроний болсоң, христианствону кабыл алсаң деген экен. Баягы ушунчалык арбалгандыктан христиандыкты кабыл алыптыр. Бул кесепет эмнеден болду? Ошол Аллага болгон сүйүүдөн дагы макул болгон сүйүүсү ашып кетти да. Динин сатып ийди да. Анан баягы Европа ааламга дүңгүрөткөн экен. Карачы, баланча халифи момундай ишенген алым жөнөтсө, мына натыйжа момундай. Демек христианство көрдүңөрбү кандай таасирлүү деп айтор. Резонанс кылып туруп, бирок кызын бербей коюптур. Сен дагы мага кызын бербейм, дин саткан адамга деп кызын бербей коюптур. Кийин Ибнул Аммад деген адам өзү Шазароту Захаб деген эмгегинде айтат. Кийин ошол Константинопольда, азыркы Стамбул шаарында оорукчан абалда көрөт эле адамдар, оорукчан болуп, колуна эскирип калган жыртык кагаз-багазды көтөрүп алып, бетине конгон чымындарды кубалап, ушунда отурганын көрүшчү экен дагы. Анага бирөө жарын тааныган барып, "Эй, Куран эсиңде белсе?" "Эчтеке эсимде жок" дептир. Бир дагы аят билсе, бир дагы аят эсимде жок дептир. Болгону бир эле аят эсептесе эстеп калыптыр. "Руббама явадду лазина кафару лау кану муслимин." Кээ бир учурларда кафырлар мусулман болуп кеткилери келет деген аят эстеп калыптыр да. Ошентип өмүрүн Константинополдун тар көчөлөрүндө эч кимге кереги жок, ташталган абалда христиан бойдон өткөргөн дейт да. Мына ушундайча исламга чакырган адамда ушул эки курал болбой турган болсо, ушундай терс натыйжалар болот экен. Биринчиси, эгер бул курал болбосо, Аллага болгон сүйүү болбосо, сүйлөгөн сөзү тилдин учунан чыккандыктан аны уккан адам кулагында, мээсинин көңдөйүндө гана калып кетет экен. Экинчиси, эгерде душмандар буга тузак кое турган болсо, нафси жагынан келип, дүйнө жагынан азгырып,
кирет экен да. Мындайлар өтө көп тарыхта. Кудайым сактасын, Алла ыраазы болсун. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.